Саламатсыздарбы каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү темабызда ключ, ачкыч деген сөз жөнүндө видео болмокчу. Жана кыргыз тилде деле мисалы окшош сөздөр бар, экөө тең айтылышы окшош болгону менен мааниси эки башка болгончу. Ключ деген орус тилинде ошондой сөздөрдүн бири. Ключ кадимки эле биз өзүбүз айткан биз деле ключ деген сөздү, орусча сөздү кыргыз тилинде колдоно беребиз. Ачкыч, эшикти ача турган. Ошол ключ. Экинчи ключ деген булак. Орусча ошону дагы булакты да ключ деп коюшат экен. Бир талааларда бир таза бир суу чыккан жерлер болот го. Булак, анан дагы башкача да айтабыз, азыр эсимден чыгып атат ал сөз. Ошол таза суулар чыккан жерлерди дагы орус тилинде ключ деп коюшат экен. У вас там есть ключи деп айтса мисалы. Азыраак эле аккан сууда, бирок бул тим эле көп шарактап агып чыккан бир суулар эмес. Ошону сурап аткан болот. Анан дагы бир мааниси жана оңдой турган болтторду, эмнелерди бурай турган бир инструмент бар, ключ деген. Ошол дагы. Бүгүнкү темабызда, видеобузда темасы могу ачкыч, эшикти ача турган ключ жөнүндө сөз кылабыз. Бирөө болсо ключ деп айтабыз. Юга басым жасайбыз. Экөө болсо ключи. Иге басым жасайт экенбиз. 2 жана андан ашык болсо ключи боло берет. Экөө 10, 20, 200, 100 болсо деле. Мен могу аягына кашанын ичине, каша деген орус тилинде скобка. Скобканын ичине и дегенди коюп койдум. Где ключ? Бирөө, ачкыч каякта? Кана деген сыяктуу эле. Где ключи? Ачкычтар каякта? Бирөөнү сурап атсаңыз ключ деп сурайт экенсиз. 2 жана андан көп болсо ключи деп сурайт экенсиз. Куда вы положили? Иди калыптыр да. Положили вы деп атат, сиз, силер. Демек положили болот да, алар көп да, ключ. Ачкычты каяка койдуң? Эгер сен каяка койдуң дегиңиз келсе, куда ты положил ключ? Куда ты положила айым болсо ключ. Ачкычтарды болсо куда вы положили ключи? Куда ты положил ключи? Куда ты положила ключи деп айтышыбыз керек болот экен. Каяка койдуң? Положил, положила, положили. Биринчи положил деген эркек кишиге айтылчу сөз. Положила деген айымга, сен деген айткан айымга, положила ключи. Куда ты положила ключи? Сен каяка койдуң деп Айнурадан, Валентинадан, Машадан сурап атабыз. Ключ бирөө, ключи көп. Каяка койдуң? А эгер илип койгон болсо, бул деле ошондой. Куда вы повесили ключи? Болбосо ключ. Ачкычты же ачкычтарды ключи десеңиз, каяка илдиң, каяка илип койдуң? Сен дегиңиз келсе, куда ты, эркек адам, повесил, илип койдуң, ключ же ключи. Эгер аял киши болсо, Маша болсо, куда ты повесила ключ же ключи деп сурайт экенбиз. Илип койдуң, коюп койдуң. Оставь мне ключ. Сен деп айткан адамга айтабыз муну. Оставь мне ключи. Ачкыч же ачкычтарды мага ташта. Эгер сиз деп айткан адамга айта турган болсок, оставьте мне ключ. Ачкычты мага таштагыз. Болсо экөө болсо таштап кеткиле, таштагыла. Оставьте мне ключи. Ачкычтарды мага, мне деп атат, мага таштагыла, калтыргыла. Дай мне ключ. Ключи. Ачкычты мага бер. Ачкычтарды мага бер. Дайте, бергиле, бериңиз. Сиз деп сүйлөгөн адамга. Сиз же силерге. Дайте. Экөө болсо же Вера Васильевна болсо, ал 60-та. Вера Васильевна, дайте мне ключи. Ачкычтарды мага бериңизчи, Вера Васильевна. Болбосо Андрей менен Саша келатат. Ребят, дайте мне ключ. Балдар, ачкычты мага бергилечи деген маанини билдирет. Жана андай эле. Бирөө болсо ключ, көп болсо ключи. Ключи не подходят.
ачкычтар туура келбейт экен. Ключ не подходит. Ачкыч туура келбейт экен. Бирөө болсо не подходит дейт экенбиз. Көп болсо не подходят деп айтат экенбиз. Бул любой эле кийимге деле мисалы. Эта кофта мне не подходит. Бирөө эле эти кофты мне не подходят. Бул кофталар мага туура келбейт экен. Эта форма мне не подходит. Бул формалар мага туура келбейт экен. Эти формы, эта форма деген бирөө, эти формы деген эки жана андан ашык көп кийимдин бирөөсүн ченеп көр десе, не подходят, туура келбейт, саз келбейт деп да коебуз кыргыз тилинде айтканда. Ошол саз келбейт деген сөз. Ключ не от этой двери. Ачкыч бул эшиктики эмес, бул эшиктен эмес экен деген. Ачкычтар дегибиз келсе, ключи не от этой двери. Бул эшиктерден эмес. Ключи не от этих дверей деп айтсак, ачкычтар бул эшиктердики эмес. Мисалы, 3 эшик бар, бирөөсүндө сиз чай ичесиз, бирөөсүндө иштейсиз, бирөөсүндө кийимиңиз бар, Ошол 3 эшикке тең сиз киришиңиз керек. Кирип, Ванядан сурадыңыз. Ваня, ачкычтарды берип койчу, я хочу переодеться, там поесть, начать работу деп сурадыңыз. Ал 3 ключ илинип турган менен ал сиздин кабинеттериңиздин ключу эмес, ал башка эртең келе турган, мисалы ошол жерде уборкада иштеген аялдын кабинеттериники. Анда агай ал сизге айтат: ключи не от этих дверей. Эки жана андан ашык көп болгондо. А эгер бир эле эшиктен сураса, не от этой двери деп айтуу керек болот экен. Открыл ключом. Ачкыч менен ачтым. Мен ушул ключ деген теманы тартканымдын себеби, ушул бизде дагы эми бир байке бар, ушул айтып атты да кайра-кайрачы. Эшикти кантип ачтың, эшикти кантип ачтың деп атты. Биздин туалетибиз иштебей аткан. Анан ошондо открыл ключ, ключ тияктан взял, там стоял ключ деп эле анан где стоял ключ деп администратор кайра-кайра сурап, экөө бири-бирин түшүнбөй аттыр да барсам. Мен кыргызча байкеден угуп, анан тиги кызга айтып которуп берип аттым. Ошол түрткү болду. Ачкыч менен ачтым дегенди открыл ключом. Эгер айым болсоңуз, открыла ключом деп айтышыбыз керек экен. Повесил ключ, бирөөнү илгенде. Повесил ключи, көптү илгенде. Эгер айым болсоңуз, повесила ключи, ачкычтарды илип койдум. Уже илип койдуңуз. Эгер эми иле турган болсоңуз, повешу деп айтасыз. Айым болсоңуз да, эркек болсоңуз дагы. Я потом повешу ключи на место. Или повешу ключи вот сюда вот деп көрсөтүп коёбуз. Анан илем деген, Передал ключи. Эркек айтат. Берип жибердим ачкычты же ачкычтарды. Айымдар передала ключи, ачкычтарды берип жибердим. А эгер экөөңөр, үчөөңөр, бешөөңөр болуп, ошол жерди култап коюп, анан кеттиңер дагы, ачкычты бирөөдөн берип жиберсеңер, мы передали ключ от Азамата. Азаматтан берип жибергенбиз биз ачкычты. Передали ключи от Азамата. Ачкычтарды Азаматтан берип жибергенбиз деген маанини билдирет. Канча ачкыч бар эле деген дагы сөз болуп атыптыр кече ошо байке менен администратордун ортосунда, Канча ачкыч илинип туруптур, каякта илинип туруптур деп эле тактап ошо ачкычтарды таппай атышыптыр да, мен барсам. Один ключ. Байке аякта көп ключ илинип турган экен деп эле много деп атты да. Много это сколько было деп тиги аял тактап сурап атты. Себеби арасынан ачкычтар жоголуп кетиптир. Ар ким алып бербей коюптур. Ошондо туура айтыш үчүн мына ушул сөздөрдү да билишибиз керек экен. Бирөө болсо, там висел один ключ. Там илинип турду аякта. Висел дедик, Эгер столдун үстүндө жаткан болсо, там лежал, на столе лежал, болбосо на тумбочке лежал, на подоконнике лежал, же аякта деп эле айтып койсоңуз, там лежал один ключ. Лежал деп эле айтабыз. Себеби ключ деген мужской роддогу сөз.
Там лежал один ключ, там был один ключ, там висел один ключ. Ал эми көп болсо 2 ключа, 3 ключа, 4 ключа. Там лежало 2 ключа. Лежало деп жазылат, бирок айтканда лежало. Висело деп жазылат, бирок айтканда висело деп айтабыз. Там лежало либо висело 2 ключа, 3 ключа, лежало или висело 4 ключа, лежало 5 ключей, либо висело 5 ключей. Ошо 5тен баштап 20-га кошуп, 20-ны кошуп, там висело 20 ключей, там было 20 ключей, там лежало 20 ключей, 5 ключей, там висело 7 ключей, там было 10 ключей. Ошонун баарын 5тен 20-га чейин ключей деп айтат экенбиз. 21 болгондо кайра эле там лежали 21 ключ дейбизби? 22 ключа. Кайра тигиндей кылып, моолардай кылып айтып кете берет экенбиз. Эми 20 ключка чейин санаса, ушуга чейин санайт андан ашык деле ключ болбойт болуш керек. Эми менин ачкычым жок деп айтыш керек болду албайке. Мен ошон үчүн тияктан алдым. Туалеттин ачкычы менде жок деп айтышты, айта албай атты да. Тияктан алдым деп эле. Анан у меня нет ключа. Туалеттин бир эле ключу бар да. Ошол жерден бир эле ключ жок экенин билдиргиңиз келсе, у меня нет ключа. Же бир эле кабинетти бир эле ключ менен ачасыз, у меня нет ключа. Менин ачкычым жок. А эгер 2-3 кабинетти ача турган болсоңуз, же 2-3 кабинетти ачып жыйнай турган болсоңуз, же ачып ичинен бир нерсе алышыңыз керек болсо, у меня нет ключей. Ачкычтары менде жок. Көп ачкычтар менде жок. У меня есть ключ. Менин ачкычым бар. У меня есть ключи. Менин ачкычтарым бар. Анын ачкычы бар деген, у нее есть ключи. У нее нет ключей. У нее нет ключа. Мына бир жана көп варианттары. Менде ачкычтар бар деп аял болсоңуз деле, эркек болсоңуз деле, у меня есть ключи. А эгер менде ачкычтар жок деп аял болсоңуз да, эркек болсоңуз дагы, у меня нет ключей деп айтышыңыз керек болот экен. Видеолу жакса класс басыңыз, комментарий калтырсаңыз болот. Сөгүнгөн, бири-бирин жамандаган, бири-бирин сөккөн комментарийлерди удалить этемин. Жакшы сөздөр жазыңыздар. Эгер жазгыңыздар келсе, жаман сөздөр жазганга болбойт. Сөгүнгөн сөздөр жазганга, уяттуу сөздөр жазганга болбойт. Жана бирөөгө керек деп эсептесеңиз, ушу каналды поделиться деген кнопканы басып, WhatsApp же башка сеттер аркылуу бөлүшсөңүздөр болот.